Бишкекте текстил жана жеңил өнөр жай багытындагы экинчи Кыргыз-Корей бизнес форуму болду. Ага мамлекеттик органдардын жана эки өлкөнүн ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышышты. Форумдун максаты тараптардын текстил өнөр жай тармагындагы ишкерлигин күчөтүү, өз ара тажрыйба алмашууга көмөктөшүү жана кызматташтыкты бекемдөө. Экинчи форумда негизги багыт бул технологиялык өнүгүүлөргө багыттадык. Ошол жагы аныкталып чыккан. Анткени Корея мамлекетинин технологиялык жактан өнүгүүсү жогорку деңгээлде жана эмне үчүн текстиль тармагын алганыбыздын себеби бул Кыргыз Республикасында биздин мамлекетибизде именно текстильдик продукциялар биринчи орунда экспорттук товар болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөдө текстиль жана тигүү ишканалары кеңейип, бул багытта иштер алгылыктуу жүрүп жаткан кези. Форумга дал ушул тармактын адистери да келген. Алар Корея менен тажрыйба алмашуу боюнча кызматташууга кызыктар. Биз буйруса планда бар азыр ассоциация Лихпром менен кошо чогуу Кореяга именно бизнес поездка болуп, производстволорду карап, ткань чыгарган производстволор ошол жакты изилдейин деп баштадык. Өлкөдө Кореянын катышуусу менен 1000ден ашуун компания иштейт. Санариптешүү, өндүрүштүн технологиясын жакшыртуу үчүн Корея былтыр ТАСС гранттык долбоорун ишке киргизген. Бул проект эң биздин ишмерлерге маанилүү, керектүү проект болуп жатат. Бул проект ишке киргенден кийин ошо биздин ишмерлерибиз Корей технологияларды колдонуп, Корей технологияларды окутуу багытында дагы иштер болот да. Анан Экинчи Кыргыз-Корей бизнес форуму өткөн жылы да Бишкекте болгон. Былтыркы жылга салыштырмалуу катышуучулардын саны арбыган. Бул өз кезегинде өнөктөштүккө болгон кызыгуунун жогору экенин көрсөтүп турат. Эми мындай иш-чаралар үзгүлтүксүз уланат. Ал эми кийинки бизнес форумду Кореяда өткөрүү сунушталды. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.